коомчулукта да бул бир топ эле резонанс болгон, чындыгында баягы Милан окуясы бул. Ошол айрымдар азыр деле бар экен да, мындай туура эмес түшүнгөндөрчү. Ал Азамат Байматов акча талашкан, акчасын, Миландын акчасын жеп койгон экен деген дагы версиялар бар экен да. Ооба. Чындыгы кандай эле? Эми бир эле чындык бар Кудай астында. Меники деле өзүмкү эле туура дегенден деле мен таптакыр алысмын. Бирок коомдо эл өзү таразалап алар. Ошол учурда да таразалашты. Миландыкын туура көрүштү, кээ бирлер меникин туура көрүштү. Бирок менин пикирим, ал жердеги менин аракетим, менин максатым ушул болчу. Өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан Милан жардам сурап кайрылды элден. Анан мага дагы кайра байланышка чыкты, чакырды. Мен барып бердим, чакырык кылып бердим, каражат топтоп. Анан кыскасы топтолгон каражаттан ашканы кийинки муктаж адамга берилиш керек. Менин принциптерим да ушул. Чогулган элдин аманат акчасы даректүү пайдаланса, максаттуу пайдаланса, ошондо жакшы болмок. Анан ал Миланга чогулган акча негизи анын максаты бир эле максаты бар болчу. Ден соолугум жакшырып эле, элдин катарына кошулуп эле, балдарым каршында аман болсун болду эле деген максат болчу. Жакшырып келгенден кийин анда экинчи максат пайда болду. Арткан $8300 арткан, ошол акчага башталып алды да. Анан ошого мен каршы чыктым. Мен макул эмесмин. Анткени андан кийинки ооруп аткан муктаж адамдар акча таппай атышат. Ошо $8000 мен эки кишиге болсо да бөлүп бер, Милан сенден кийинкилер да бар, жакшы болуп алсын деген гана чечимди сунушту кабыл алган жок. Болбой машинасын бүгүнкү күнгө чейин деле айдап жүрөт да. Аны Кудайга коюп койдук. Бирок ошол жерде Байматов бар өзү үчүн талашып аткан болсо, эл айтса болмок да. Мен аны мага бер деп барган жокмун. Аны өзүңөн кийинкиге бер деп, мен андан кийинки мен деле тааныбайм. Милан деле мага тууган ургум деле эмес. Кыргыз катары, мусулман катары, андан кийинки деле кыйналып аткан адамдар деле тааныбайм. Ал кыргыз, бир кыргыз эненин баласы ооруп аткандыгын эле адилеттүүлүк үчүн айттым. Бирок ошол айрым учурда чындык да тебеленет экен. Элдин ичинде чындык дагы чыркайт экен. Анан ошондой учурларда чынында таарынат экенсиң. Эл эмне үчүн мындай туураны көрсөтүп туруп айтып атсаң деле өзүмө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек дегенге мындай толук түшүнүктүү, эмне үчүн мындай жөнөкөй эле түшүнүктүү берип турат. Бирок машина минем. Адам өмүрү ошол кайрылган адамдардын Миландын учурда $8000 үчүн. Ошол үчөө кайрылган да. Мен айткам, мына үчөө де ошонун экөөсүнүн апасы ошо барган. Экөө кайтыш болуп калды. Бүгүн жер астында жатышат. Бирөө жакшы болуп келди. Эми балким да мен азыр да айта барамчы. Балким ошол жердеги адилеттүү чечим болуп берилип калса, балким ошол акча кичине болсо да сүйкөп, ал жетип, балким өлбөй калат эле да. Максатым ошол эле. Анан ошон үчүн бул жолдо баары ар кандай түшүнөт. Коомчулукта иш алып барыш кыйын экен, нервин чарчайт экен, бирок ошончо дагы мындай бейишке кирүү, акыретте өз ордуңду табуу, бул жашоодо өз ордуңду табуу бул айтканга оңой экен. Бирок аны аткара жашаш өзү кыйын экен. Маселе ошондо экен.